Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дайым су ішкен кезде сахабалар мындай дейді. Пайғамбар су ішкен кезде ушул дуаны дайым айтчу еді. Алхамдулиллахиллази сақана азбан бирахматихи ва лам ядж'алху милхан уджажан бизунубина. Бізді суғарған Аллах Таалаға шүгір болсын. Біздің күнөөбүздүн кесепети менен ачуу туздуу кылып койбостон даамдуу суу менен суугарган Аллах Таалага шүгүр болсун. Мусулман бир тууганым, биз канча суу ичебиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыяктуу суу ичкен кезде жок дегенде альхамдулилля, Кудайга шүгүр дегенди балдарыбызга, неберелерге үйрөттүкпү? Пайғамбар алхамдулиллахиллази сақана, бізді суғарған Аллах Таала хамд сана мақтаулар болсын. Азбан фуратан, тунук, даамдуу, бирахматихи, өзінің рахматы менен, мээрими менен, валам ядж'алху милхан уджажа, бұл суды бізге ачуу, туздуу кылып койгон эмес, бизунубина, биздин күнөөбүздүн кесепетине деп. Же күнөөбүз жокпу? Аллах кудуреттүү да кааласа сууларыбызды туздуу ачуу кылып коюуга.